3 уктуруу. Башкарма Муса деген чала сабат ата мамаке менен тең түшкүс эле. Армияга алынган эмес. Орукчан болсо керек эле. Парторг, армиядан келген кампачы Самсалы, бригадир Жумалы конторго чогулганда бухгалтер Асанбек буларга баарын айтып берет. Ушинтип кечээ түнү бир кап арпа уурдап келатканын кармап алдым. Уруш жүрүп, кан төгүлүп атса, бул жакта минтип чыккынчылык жасап, ууру кылып атса, мындайларды сотко берип, каматып жоготуш керек дейт. Самсалы өтө эстүү, адамгерчиликтүү адам эле. Ошол жерден карап көрөлүчү квитанцияларын деп сураптыр. Себеби мен бригадир катарында күнүгө 12 арабанын эгинин өткөзүп, ар бир арабага 6 центнерден буудай батчу. Документин алып келип тапшырам. Бир жеринде чатак жок. Ашып калды, кемип калды деген сөз жок. Көрүп туруп Самсалы айтыптыр. Документтери таза экен. Атасы армияда жүрсө, бөөктөрүн эптеп багып атса, бул арпаны уурдап алдыбы, сурап алдыбы, же таап алдыбы, биздин эмне ишибиз бар? Ызылдатпай, тим эле койбойбузбу? Деп. Анда закон күчтүү. Законго таяп, дагы Асанбек ууруну жашырабызбы? Болбойт, жазалаш керек, деп көгөрөт. Эртеси бригадир Жумадыл аны тайеке деп койчумун. Кезигип баарын айтып берип, сени арабадан, бригадирликтен алып салды. Арабаңды Исмайылга бер, деди. Макул дедим. Исмайыл мени менен тең түш эле. Издесем көрүнбөйт. Кайра кырманга барып, дагы буудай салып төккөнү айылга келип калсак, өзү күтүп турган экен. Арабаны мага берди деп. Мен бүгүн муну төгүп келейин, арабаны эртең ал, десем болбойт. Арабага түшүп алды. Бер деп айтсам түшүнбөйт. Арабанын үстүнөн жабыштыра чаптым эле, кулап түшүп, кың дебей кетип калды. Жолдо баратып ойлондум. Эмне кылсам деп. Башкарманын баласы Ишем менден 2 жаш улуураак эле. Ал дагы араба кеч. Чогуу иштейбиз. Ойлодум. Ушул Ишенди кошо ала жыгылайын деп. Эгин төкчү жерге барганда, эгин алчу киши мени жакшы көрчү. Таанышып калдык эле. Ага чынын айттым. Бери менин араба кечтериме айттым. Бүгүндөн тартып мен приемник менен кошо отуруп, ар бирибиздикин өзүнчө тартып өткөрөбүз деп. Аягында Ишендин арабасынан 60 килограмм жетпей калды. Ишен мени менен мушташып кетти. Сен атайын жасадың деп. Мен ага, мен алып аткан жерим жок. Бу киши алып атпайбы? Десем, тиги киши да Ишенге, ай бала, Мамбеттин эмне иши бар? Мен алып атпаймынбы? Деп оозун басып койду. Ошону менен Ишен калды. Кечинде конторго, бухгалтерияга келип, документтеримди өткөзүп кеттим. Дагы активдер чогулат. Башкарма карап отуруп, бул бале бала экен. Муну атайын жасаган, деп арам санайт. Ошондо дагы Самсалы туура кылган. Ар бир араба кеч өзлөрүнчө жооп бергени жакшы, деп айтыптыр. Ошону менен арабаңды өткөзүп бер деген жан болгон жок. 2-3 күндөн кийин бригадир Жумадыл тайеке сурайт. Ай бала, муну кантип ойлоп таптың, деп. Бир топ күн өтүп кетти. Асанбек абадан сөз жок. Баарлап атып, оозун басышса керек. Басылганын билип, конторго кирип, Асанбек аба, жок дегенде кабымды бериңизчи, десем, үйгө барып, үйдөн ал, деди. Үйүнө жетип барып, капталайын десем, кабым бошотуп коюптур. Себеби өзүлөрү деле ачка, эчтекеси жок эле. Ошондон кабымды алып, кайра контордогу Асанбекке жетип келдим. Эми мен сени сотко берем. Ичиндегиси кайда? Деп опурулуп кирдим эле. Самсалы, Жумадыл экөө турган экен. Асанбек кың эткен жок. Тигил экөө мени эшикке алып чыгып, ай бала, жаагыңды басчы. Мунун жаагын баарлап эптеп бастык эле, эми сен баштайсыңбы? Башыман садага деп койчу, деп менин оозумду басышты. Ушул Асанбек армияга барган жок. Эмне үчүн экенин билбейм.
айылда атағы чыккан кишилердин бири эле. Көп кишинин убалына калган дейт. Кийин ойлосом, бизди Кудай чоң колдоптур. Биз дагы күнүгө чогулуп алып, түнкүсүн бир топ күнү издедик. Кудай жалгап кезиккен жок. Кезиккенде балалыктык кылып, майып кылып коет белек. Балалык чактагы оор турмуш эч качан унутулбайт экен. Менимче унутулбаш керек. 1944 жылдын аягында же 1945 жылдын башында чоң кар түшүп суук эле. Атам мамаке армиядан келип калды. Эсимде калганы балдар чогулуп алып тоого чыгып, килейген карагайды койгулап жатып, жыгып алып, аарчып, тумшугун жасап кое бергенде укмуштай учуп отуруп коктуга түшчү. Менин карагайым 5 метр коктудан чыгып түп-түз эле жолу жок талаага кирип кетип токтоду. Эми аны алып чыгыш өтө кыйын. Түнкүсүн өтө суук, кар калың. Колхоздун өгүздөрүн уурдап чыгып, атам мен дагы барайын деп чогуу жөнөдү. Колхоздун кара жумушун катырчу. Оң колунун чыканагына согушта ок тийип талкалап кеткен экен. Өйдө ылдый кыймылдабайт. Бир колдун манжалары, бармактары жумулуп ачылып иштейт экен. Сөөгүн талкалаганы менен тарамышы аман. Барып, коктудан ылдый карагай кеткен жолго эки өгүздү жетелеп, карды жиретип бастык. Карагайдын ортосунан эки бөлүп, өгүздөр менен өйдө карай тик сүйрөтүп жолго чыгардык. Ошондогу жаны бар өгүздөрдүн күчтүүсүн айтпа. Атам байкуш өтө ыраазы болуп, мен чоңоюп, ишке жарап калганыма таң калып, карагайды көрүп, "Ай балам, муну кантип жыктыңар? Тумшугундагы укмуш жасаптырсыңар. Ошон үчүн күү менен түз ылдый сойлоп кеткен тура", деди. Ошентип жаз келди. Турмуш дагы эле өтө начар. Эчтеке жок. Ачарчылык. Колхоз биздин кедейчиликти билип туруп, өзүбүздөн эле жакын тууган Тайлаков Мамбет деген кишини мамакеден улуу эле армияга барган жок. Өмүр бою жылкычы болуп иштечү. Атамды ушул кишиге жардамчы кылып, бир алачык таап берип, үй бүлөсү менен жайлоого жиберди. Негизги максат ачка өлбөсүн. Жайлоодо сүт, кымыз менен жан баксын деген ниет болсо керек. Жаман үйдө жалгыз мен калдым. Окууга барам. Келер замат колхоздун жумушу талаа жер айдала баштады. Ал убакта кыштата өгүз аттарды багып семиртип, анан соккого салчу эле. Трактор, машина дегенди көргөн эмеспиз. Ошентип талаа айдалып бүттү. Бир күнү Мамбет абышка 5 кысыр бие менен келип, өзүнүн туугандарынын огороддорун күн түн дебей айдап, аягына чейин мен айдашып бүтүп калганда, "Эй, чоң ата, биелериңизди бага берип туруңуз, мен огородду айдап ала коеюн", десем, "Ай бала, биелер чарчады. Мен барар замат башка биелер менен мамакени жиберем", деп кетти. Мен ишенип кала бердим. Ошондон кийин мына келет, ана келет деп күттүм. Атам келген жок. Каттаган кишилерден кат жазам. Атам латын тамганы окуй алчу. Мен 4 класска чейин мектепте латын тамгасы менен окуп калгам. Кат түшүнсүн деп кыска эле, "Азыр кымыз, сүт менен жаныңарды багып атасыңар. Акышында кантесиңер?" деп жазсам да баары бир келбей койду. Мен билгенден башынан эле капа кайгы дегенди билбеген, камаарабаган киши эле кенебесине көзүм жетти. Колхоздун талаасы айдалып бүттү. Өзүм аракет кыла баштадым. Огород эски бедели. Аны түнкүсүн сугарып, соконун тишин жумаалы устага чыңатып, өзүм бир өгө таап алып, бычактай курчутуп, өгүздөрдүн баарын төшкө чыгарып жибериптир. Барып алт өгүздү тең кошуп, арык немелер баспайт, жыгылат. Бечараларды улам откозуп отуруп, араң дегенде кечке жуук беденин ордун айдап бүттүм. Эми айдарын айдадым. Бирок үйрөндүн даны жок. Колхоздун кампачысы армиядан аксап келген Сыдык аба эле. Ошого барып, "Аба, огородко сепкидей эчтекем жок", десем,
Тиги таруу салган кампага барсаң, түбүн шыпырып алсаң, анча-мынча таруу чыгат, деди. Барып, топурагы менен шыпырып алсам, жарым чакадай эле чыкты. Үйгө келатсам, Батма жеңе, дүйшөмбү абанын аялы. Шакылдаган кыйын жеңеле. Ушул айтчу, сен 1927 жылы туулгансың. Улуу балабыз Жуматайдан 6 ай кичүүсүң деп. Ал көрүп, биздикинде бир чоң чыны таруу бар. Ошону ал, деди. Ошондо айылда эркек жок. Жалгыз сакалдуу Качкеев Карымшак деген бар эле. Ал Кадыркул Качкеевдин агасы, мага тайеке. Мамакеден улуураак. Колхоздун жумушун өмүр бою укмуш иштеген кишилердин бири болчу. Бешимченде үйүнө келсем, Карымшак тайеке сугаттан жаңы эле кирип, бутун тарта албай келип жаткан экен. Айттым: "Тайеке, огородду айдап алдым. Эпте бирөөнгө таруу таптым. Ушуну сээп бериңиз" деп. Тарууну себүү көрүнгөн эле кишинин колунан келе бербейт. Билген киши гана сеп алат. Тайекем: "Ай балам, бутумду тарта албай араң гана келдим. Бара албайм" деп тескери карап жатып алды. Сезип турам. Анын үстүнө ачкада мен көгөрүп отуруп алдым. Корулдап уктап баратат. Аны бутка уруп: "Тайеке, тур, сээп бер" дейм. Болбойт. Мен көктүккө салып, түрткүлөп болбой туруп алдым эле, башын көтөрүп: "Ай атаңдын көрүнүр айын. Жанды койбогон эмесиң го" деди. Мен: "Койбойм, тур, сээп бер" десем, айласы кетип, байкуш киши турду. Барып, топурак аралаштырып сээп берди. Чындыгында ачка, чарчаган киши жөө 40 сотук жерди баш аягына чейин басып себиш оңой эмес. Менин жанын койбой көгөргөнүм, мурун бул киши сугат сугарат, мен жардамчы. Кулактын башында туруп кыйкырганда үнү ачуу кишиле. Бияка тур, тияка тур деп команда бере берчү. Эки бутум, балтырым кесилип кетип баса албай канча азапты көрбөдүм. Болгон дарыбыз солидол. Анча-мынча менин мүнөзүмдү, ишкен тың экенимди билип калган. Сээп бүтүп, эманы тырмаш керек. Кечке жуук талааны тырмап бүтүп, эки бала тырмоо үчүн сүйрөтүп келатыптыр. "Эй, бере тургула, мен түнү бою тырмап алайын" десем, экөө тең макул болбойт. Экөөнү тең тээп, аттан ыргыта коюп, аттарын тартып алдым. Аттары дагы өтө арыктаган, араң эле басат. Үйгө алып келип чечип, талаага бедек алып барып, 3-4 саат откоздум. Курсагын тойгузуп, таң аткыча тырмап бүтүп, таңга жуук аттарын бердим. Эртеси аркы үйдө Өмүралы деген көзүгөк абышка бар эле. Басып келип: "Ай бала, эмне кылып атасың?" деди. "Көрүп турбайсыңбы, эмне кылып атканымды?" деп ороюраак жооп бердим. "Үркөр кайда келди?" дейт. Мен: "Үркөрүңдүн кереги эмне мага?" десем, абышка: "Билбесең, билип ал. Үркөр төбөгө келди. Төбөгө келгенден кийин эмне айдасаң да өспөйт. Тескерисинче, кайра ылдый өсөт. Кеч айдап, кеч үрөн сепкенде ошондой болот" деп басып кетти. Мен эсим ооп отуруп калдым. Бул абышканы чакырган киши жок. Өзү басып келип, мени жаман кылып кетти. Канча кылган менен көптү көргөн, сакалдуу киши айтып атса, шек алып ишенип калдым. Ошондон тартып күн түн дебей, ошол тарууну эртели кеч карайм. Өсө элек. Сидабай акырын топурагын чукулап, тарууну таап алып, акырын карайм. Үйдө өсүп атабы же ылдыйбы деп. Бир жумадан кийин го. Түнкүсүн таң аткыча жаан жаап чыкты. Эртең менен чуркап, огородко барып карасам, баягы күткөн таруум текши, укмуштай жайнап чыгыптыр. Ошондон чуркап барып, Өмүралы абышканы "Жүрүңүз" деп жетелеп келдим. "Чоң ата, өспөйт, ылдый өсөт дебедиң беле? Мына, жайнап өсүп чыкпадыбы?" десем,
өскөнү менен бышпайт деп дагы басып кетти. Ошондон кийин бул абышка мага мокочо көрүнчү. Кийин күзүндө укмуш бышып көп түшүм алышыптыр. Мен 10 классты бүтүп Фрунзеге кеттим. Ошол таруунун жарымын мамаке буудайга алмаштырып, жарымын кышы менен боза кылып ичип чыгыптыр. Дагы эсимде калганы унутулгус чөп чабуу убагы. Анда бир күнү жалп элге уруксаат берчү. Чөптү уруксаатсыз каалаган убакта чапса, чөбүн алып коюшчу. Уруксаат бергиче ар бирибиз талааны акырын кыдырып, кайсы жерде жакшы чыккан чөп бар көзөмөлдөп карап койчубуз. Мен колхоздун чөбүн чабам. Өгүздү мүнүп алып, өгүз араба айдайм. Айылдын четинде Шалба деген жерибиз бар. Негедир айдалбай, жыш кара сулуу укмуштай чыкты. Кенен жер. Ошол кара сулуу азыр дагы көзүмө элестеп турат. Жел, же шамал болгондо карап турчу элем. Ушундай теңселет. Ары бери ооп чайкалганда ушундай көркөмдүк адам карап эле тургусу келчү. Ошонун эң калың, таза, сеңселип чыккан жерин тандап, баамдап карап кайтарып жүрдүм. Бир күнү угуп калдык. Эртең чөп чапканга уруксаат берет экен деп. Жаман чалгымды чыңап таптап даярдап койдум. Ошол түнү ай жапжарык. Эл жатканда ай төбөгө келип калган. Чалгымды көтөрүп алып барып, закон салып, 1 гектар чамасында жерди айланып баратам. Бир айлана элекмин. Жакындап калдым эле. Айылдан бир атчан келатат. Анда тым-тырс. Алыстан атчан киши чыкса эле тез эле көрүнчү. Түз эле мени көздөй келатат. Мен активдер экен деп чөптүн арасына жата калдым. Тиги киши көрдү. Чапкан из менен таап алды. Атынан түштү. Чалгысы бар. Карасам Иманбай деген бай абышка экен. Мамакеден улуу. Мени көрө коюп эле атаңдын көрүнүр айын. Бул жерди мен кайтарып чабайын деп жүрсөм, сен желмогуз кайдан чыга калдың? Деп демитти. Мен, чоң ата, бул жерди мен дагы жаңыдан өсүп келаткандан бери кайтарып жүрөм, дедим. Жакын келип, жаакка бир чапты. Жогол, көзүмө көрүнбөй, деп. Менин алдыма түшүп алып, күпүлдөтүп чаап кирди. Мен, чаба бер, мага жардам берип атасың, деп жинне тийдим окшойт, кайрылып келип бир тепти. Мен, эми бир кайрылып чапсаңыз, таарынмаңыз, деп эскертсем, дагы качырды эле. Мен кармаша кетип, көтөрүп чаптым да төшүнө мине калдым. Түшүндү. Тур, деп боктоп, чалгысын алып, каңкылдап тилдеп кетип калды. Айылда ушул Иманбай, биздин тууган Токтосун деген экөө өтө бай кишилер эле. Байлыгына салып, мен кедей 15 жашар бала болсом, ай ушуну койчу деп кемсинткендер көп эле болду. Таң аткыча, эртеси чаап бүтүп салдым да окууга кеттим. Көп жыл өттү. Кийин медицина илимдеринин кандидаты, кафедрага мугалим болуп калган убагым. Айылга отпускага барсам эле, эртеси ушул Иманбайдын туугандары болуш керек. Акмат деген сакалдуу киши, мурунда эле билчү элем, үйгө келип калды. Учурашып отуруп, Мамбет, биздин сакалдуубуз Иманбай абышка катуу ооруп атат. Ошону барып көрүп бер, деп турат. Эсиме түшүп, секирип кеттим. Жок, мен бошобой караколго кеткен аттым эле, деп жанталашып жибердим. Акмат абышка, кай Мамбет, антпе, Иманбай абышка өзү сурап атат, деп турбаспы. Айлам кетти. Эмне кылам? Ошондон бери бул кишини көргөн жок элем. Айлам жок, бардым. Барсам, өзүнүн туугандары, сакалдуулар отуруптур. Иманбай абышка чын эле төшөктө ооруп жатыптыр. Жанына барып отуруп, өңүн карай албай, тамырын кармап, оорусунун ал жайын сурап, кантип тез чыгып кетиштин амалын издеп атам. Сүйлөшүп бүтүп, билген дары дармегимди айтып,
сакайып кетиңиз деп турайын десем, тамак ичип кет деп болушпайт. Мен такыр макул болбодум. Болгон ишти экөөбүз гана билебиз. Башка эч ким билчү эмес. Абышка кантип айтсын? Ушул жарбагыр көтөрүп чаап төшүмө мине калды эле деп. Мен кантип айтам бирөөгө? Болбой эле кетейин деп турдум эле, Иманбай абышка сөөмөйүн көрсөтүп, мен билдим эле, ушундай болооруңду, деди. Эми бул кишилердин баары аркы дүйнөгө кетишти. Арбактары колдосун. Дагы бир эстен кеткис окуя. Кийин ушул мага жардам берген, кайнене болот деп бирок болбой калган кайненеме чоң рахмат. 9-класста жүргөн убагым. Биздин айылда чоңойгон, өзүлөрү Сарыкамыш айылынан Курман деген киши бар эле. Бир кызы бар. Ал 7-класска чейин биздин айылда окуп, андан кийин окубай калды. Эне атасы Кызылкыя деп коебуз. Каркыраадан бери жайлоо, тоо, калың карагайлуу жер эле. Ошол жакка тоонун арасына жыгач үй салып, жай кышы мал салы менен ошол жакта жашашчу. Мен алгыс токор экөөбүз эс тарткандан баштап негедир бири-бирибизди жакшы көрүп калдык. Ошо жакка кеткени анда мында эле келип калчу. Бая балалык сүйүү сезими болсо керек, экөөбүзде тең. Ал убакта аял алуу менин түшүмө да кирген эмес. Себебин айтпадымбы? Уруш убагы, анан кедейчилигибиз. Кызылкыяга биздин айылдан барыш үчүн тың ат болсо, эрте менен чыксаң, кечинде жетесиң. Кыштын күнү суук, кар өтө калың. Декабрь, январь айлары болсо керек. Бир күн эле атчан ошол кыз мага келип калды. Учурашып, сөз сурай электеле ыйлап кирди. Ой, эмне болду? Эсенчиликпи? Дедим. Айтканы ушул болду. Мени күйөөгө бергени жатат. Мен айттым. Кайдагы күйөө? Эркек кишилер жок болсо, жебир абышкага токолдукка барган жатасыңбы? Деп. Антип тамашаласам, ыйлайт эле ыйлайт. Көрсө, эжеси бар экен, өлүп калган. Ошого кудалап коюптур. Эми ошол жигит армиядан келиптир. Атасы, эжеси өлсө, эми сиңдиси бойго жетип калыптыр. Ошону алабыз деп маселени кабыргасынан коет. Ал жигиттин өңүн дагы такыр көрбөптүр. Тааныштыгы жок. Ата-энеси макул болот. Себеби мурун анча-мынча калыңын өткөзүп койгон да. Эмне кылам деп эле ыйлайт. Менде андай ой жок. Өзүң билесиң биздин кедейчиликти. Десем, мен эне атама айттым. Ал кишилерге өлсөм дагы барбайм. Менин жакшы көргөн жигитим Мамбет дедим. Дейт. Мени укканда энеси. Койчу. Анын ити да жок. Том аяк немеге барасыңбы? Деп секирип кетет. Аягында боорум ооруп, эртеңкиге чейин коюп турчу. Энеме, Бердибай деген чоң ата бар эле ошолор менен кеңеш көрөйүн, деп кечинде Бердибай чоң атама энеме кеңештим. Болгонун болгондой айтып бердим. Экөө тең. Ал Кудай берет. Тобокелге сал, намыс үчүн, деп турбаспы? Мен алганда кандай жашайм? Ансыз деле үй толтура билөө. Бир жамнарга жуурканыбыз жок десем болушпайт. Ала бер деп. Эртеси токор кезигип макул болду. Бир жумадан кийин бармай болуп болжоштук. Мукамбет деген жолдошум барып, бирөөнүн үйүн сурамыш болот. Ошондон билип, даяр бол дедим. Макул болуп, ага чейин мен энемди макулдотууга аракет кылайын деп кетти. Бир жумадан кийин болжошкон күнү чанага эки ат кошуп, Ишен, Мукамбет деген эки тең тушумду күйөө жолдош кылып алып, кардын калыңдыгы, сууктун укмуш убагы эле эртең менен чыгып күүгүмдө араң жеттик. Сүйлөшкөндөй Мукамбет бир атты чечип минип алып кетти. Ишен экөөбүз Коктуда турабыз. Алардын үйү жогору Карагайдын арасында, бийик жерде экен.
Мукамбетти энеси көрө коюп, аттан түшүрүп, өзү бизди көздөй чуркайт. Карасак, энеси далдаңдап чуркап келатат. Келип эле, жүргүлө үйгө, үшүп кетесиңер деп, үйүнө чананы айдатып барды. Эт салып тамак берди энеси. Сен бала убара болбо. Кызымды сага бербейм. Итиң да жок, томаяк бечарасың. Аял деп эмне кыласың? Деп. Түз эле мени жайлап кемсинтти. Үн жок. Эчтеке айта алган жокмун. Чынында эле ошондой элем. Кызы болсо чыдабай, макул болбосо дагы мен Мамбетке барам демиш болду. Таң аткыча бир казак кошунасы экөө уктабай кайтарып отуруп алды. Эртеси шылкыйып үйгө келе бердик. Жолдон айылга баргандан уялып, Саргамышта окуган мектебимде калып калдым. Эртеч уксам, айылда туугандары энесинин сиңдиси Саргамышта Селсебет Атый деген өңдү түстүү, зыңкыйган сулуучу айыл бар эле. Анын биздин айылда оорукчан, армияга барбай калган Акай деген тууганы түнү менен жолду тосуп кайтарып отуруптур. Эгер алып келип калса, жолдон алып калалы деп. 2 жумадан кийин Жаңкы Ишен деген жолдошум келип калды. Мен шахтага көмүргө баратам. Жүрү, жанагы кызыңа бара келели деп. Себеби тигилердин турган жери ошого жакын эле. Уга албай турган жаным макул болдум. Кабар кылбай эле капысынан кечинде жетип бардык. Барсак, үйүндө бир солдат жүрөт. Энеси үйүндө жок. Токор экөө эле экен. Мени көрүп, кызым чочуп, жүрөк түшүп калды көрүнөт. Кубарып эле тилден калып, сүйлөй албай турду. Солдатты байкасам, бою кичинекей, оң колунун бармактары жок. Кыйтыйган адам экен. Түшүндүм. Жанагы Алам деген жигити ушу экен. Энеси булар тил табышсын деп экөөнү таштап, өз айылга кетип калыптыр. Башка барар жер жок. Кышында суук, конуп калдык. Тамак берди. Байкасам, баягы сага барбасам жашабайм деп ыйлаган кызым башкача болуп калыптыр. Кейпи тил табышып алгандай. Энеси, туугандары баары кийлигишип атып макулдатса керек. Сезип эле турдум. Мени ити жок кедей. Анан жакында жашы жеткенде армияга алып кетет. Келеби келбейби? Анан атаңардын арбага урбайбы деген сөздөр менен ийитип койгондой. Жаткыча эч сөз сүйлөгөн жок. Мен дагы унчуккан жокмун. Ишен эле тиги солдат менен анча-мынча сүйлөшүп отурду. Кызыгы, жатканда Ишен экөөбүзгө бир үйгө төшөк салып коюптур. Жаттык. Эшикти тышынан бекитип койду. Сездим, коркту. Менин кыялымды дагы билчү эле. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.